Кичинесинеле ырга жакын Элимбирбек уштап да кыргыздын көрүнүктүү композиторлору менен оюнчулардын чыгармаларын кадыресе аткарат. Ошондон ламбы Нарын районунун Миңбулак айылындагы ар кандай салтанаттарда анын мукамини жаңырып, көрөрмандарына көтөрүнкү көңүл, ачык маанай тартуулайт. Баарысын суктандырган жөндөмүн жерде калтырбай, ар кандай кароо сынактарга катышууну жакшы адатка айландырган. Конкурстарга көп катышам. Жана неме кружокторго да көп барам. Көбүнчө патриоттук, мекенчил ырлар көп чыгат. Ал эми Нарын районунун Казанкулган айылындагы орто мектептин 5-класстын окуучусу Кундуз Талабекова бирге көтөргөн жүк жеңил болот фестивалына Индия бийин даярдаган. Айтымында ал ошондой эле кыргыз, өзбек, орус бийлеринде аткарат. Ошого жараша келечекте же бийчи, же балерина болууну кыялданат. Кичинекейимде өзүм бийлечүмүн. Телевизордон көрүп алып өзүм бийлечүмүн. Кичинекейимде мурда дагы чыккам конкурска. Бийлегем, диплом да уткам андан. Бирок мага да жакты уткан. Сонуке мен мага да жакты. Ден соолунан мүчтөрү чектелгенине карабастан, жогоруда каармандарыбыз сыяктуу өнөрлөрүн өргө чапкысы келгендер 6 номинацияда күч сынашты. Акындык өнөр жана көркөм окууда ак талаалыктар, жумгалдыктар айрымын ачса, музыкалык чыгарма аткарууда жана аспапта ойнодо нарылыктар менен ат баштыктар өзгөчөлүнүштү. Алардын ар бир чыгуулары залдагылардын толук кубаттоолоруна арзып, колдор узакка чабылды. Жергиликтүү эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыктарынын билдиргендерине таянсак, Нарын облусу боюнча ден соолуктардан мүчтөрү чектелген 5338 адам каттоодо турат. Алар 11 коомдук уюмга биригишип, ар кыл багытта укуктук, социалдык колдоо көрсөтүү жаатында иш алып барышат. Бүгүнкү бирге көтөргөн жүк жеңил болот фестивале ушул аракеттердин бир бутагы. Ал демөөрчүлөрдүн жардамдарынын негизинде уюштурулат. Биздин максатыбыз бул деген жана төшөктө жаткан, коляскада отурган, эки жакка чыкпаган балдардын талантын сахнага алып чыгуу. Былтыр дагы ар бир областта өткөн, анын жыйынтыгын кайра республикада өткөргөнбүз, шаарда, Бишкекте. Биздин ал убакта спонсорубуз Даткайымдар болгон. Бизде болсо мында ар кимибиз өзүбүз, ар бир областыбыз спонсор болуп өткөрүп атабыз. Антча да фестивалды уюштурууда жана өткөрүүдө эске алынбай калган жагдайлар орун алгандыгын жашырбайлы. Булар деген коляска менен, мен былтыр коляска менен алып келдик драм театрга. Ошолордун ыңгайлуу коляска өтө турган немелери керек. Даярдатуу жерибиз да бизде 9-да башталат деген, 11-де башталып атат. Анан жылуулук эмеси, эртең менен келгенде балдар үшүп калабы деп шашып эметтик. Ушул сыяктуу анча-мынча оош кыйыштарды эске албаганда, фестиваль өз максатына жетип, жеңүүчүлөргө ар кандай сыйлыктар тапшырылды. Эми алар Ысык Көл облусунун борбору Каракол шаарында боло турган республикалык кароо сынакта Теңиртөө жергесинин намысын талашат. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын шаары.